Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн 15 ноябрь 2022 жылы аябай бир чоң окуяга Кыргызстан эли туш болду. Өзгөчө Жогорку Кеңештин эл аралык мамилелер комитетинде бүгүн Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасын тактоодо кабыл алынган эки мамлекеттин комиссиялары, мамлекеттик комиссиялары кабыл алган делимитация маселесин ратификациялоого комитет карап, анын кандай өткөнүнө жалпы кыргыз эли күбө болдук. Бул көрүнүштөн кийин ушул нерсеге деги эле ошол эң чоң талаштуу маселени жаратып аткан чек араны тактоо маселесинде эң чоң талаштуу ойду пикирди жаратып аткан Кемпирабад суу сактагычынын ошол Кемпирабад суу сактагычынын Өзбекстанга берилүүсүнө кайдыгер карабаган жаш саясатчылар, жарандык активисттер чукул чогулашып, ушул кайрылуу жасоого макулдашкан экен. Чакырган үчүн мен дагы келдим. Азыр сиздердин назарыңыздарды ошол биздин экс депутатыбыз Ыргал Кармышаковна жана башка бул жерде отурган жаш жарандык активист жигит кыздарыбыздын кайрылууларына көңүлүңүздөрдү бурууга чакырам. Мүмкүн болсо үн кандай угулуп атат, бир ушул боюнча маалымат берип койсоңуздар. Анткени билесиздер, акыркы учурларда ушул хаккердик чабуулдарга байланыштуу мен түз эфир бергенде эмнегедир дайым ушул үн жагынан маселе пайда болууда. Бекер олтурбай мүмкүнчүлүк болсо группаларга бөлүшүп, тааныштарга Фарида мырзайын эже саласызбы, мүмкүн болсо үн кандай угулуп атат, ошону маалымат берип койсоңуз. Бул эфир азыр Мекендеш ТВ баракчабыз, Facebook баракчабыздан чыгып атат. Анда эмесе сөз башы Ыргалайым өзүңүздөн болсун. Баштай берсеңиз болот. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу бүгүнкү болуп жаткан окуянын күбөлөрү. Мына мынтип көрдүңүздөр, бүгүн өзгөндөн келген бир нече жаштар, Бишкектеги активисттер, өзүн патриотмун деп эсептеген бир нече жаштарыбыз Ак үйдүн алдына чыгып, ошол жерде өзүнүн пикирин айтканга аракет кылышыптыр. Мен аны түз эфирден көргөндөн кийин өзгөндүн кызы катары, ошол Кемпирабадтын боюнда чоңойгон кыз катары мен бул нерсеге кайдыгер карай алган жокмун. Андан кийин албетте кыжалат болуп, өткөнкү камоолордон кийин булардын келечектери кандай болот экен деп мен аябай кайгырдым. Булардын бардыгы биздин жарандарыбыз, биздин кыргызстандыктар, көпчүлүгү өзгөндөн өздөрүнүн каражаттарына убактыларын бөлүп, үй бүлөлөрүндөгү азыр мындай кыш келатканда бардык жумуштарын таштап коюп, ушул Кемпирабадыбыздын келечеги деп кыжалат болуп келгендерине мына келип өздөрү айтып отурушат. Азыр жолугушуп, биз ушундай болуп калды, кандай пикирлерди айтасыз, эмнеге бизди элдин чындап эле ушунчалык кайдыгерби деп. Жок, менин оюмча элдер кайдыгер эмес, бирок өткөнкү камоолордон кийин көпчүлүк элдер өзүнүн пикирин айткандан, конституциялык укугу болгон жеке пикирин айткандан коркуп калышты. Чындыгында булар дагы аябай кыжалат, биз дагы аябай кыжалатпыз. Бирок мен ойлойм, аягы чындык үчүн күрөшкөн адамдын аягы баары бир жеңиш менен бүтөт деп.
Урматтуу кыргызстандыктар, албетте баарыбыз күбө болуп, кыжалат болуп турабыз. Бүгүн парламенттин эл аралык иштер боюнча комитети карады. Андагы мүчө болгон 14 депутаттын ичинен добуш берүүгө келгенде көпчүлүк депутаттар чыгып кетип, 7 гана депутат катышып, комитеттин чечимин кабыл алышыптыр. Бул эмнени билдирет? Бул деген ушул мыйзам бузуу, бул ратификациянын башталышы, бысмыла дегенде эле ратификациянын башталышы мыйзам бузуу менен башталды. Бир чети бул нерсе кыргызстандыктар үчүн жана ушинтип алыстан келген жаштар үчүн эң чоң плюс деп эсептейм. Эмнеге? Себеби демек маселе канткенде дагы мыйзам бузуу менен башталып, бул мыйзамсыз деп табылыш керек. Бүгүнбү, эртеңби, качан болсо да бул мыйзамсыз. Албетте депутаттардын өзүнүн пикирлери, бирок жер сатууга, жерди башка мамлекетке алмаштырууга, биздин кем байлыктарыбыздын тагдырын чечүүдө алар эң биринчи кезекте эл өкүлү болгондон кийин элдин пикири менен эсептеш керек болчу. Бийлик дагы. Биз жаштар мына жанатан бери кичине сүйлөшүп отуруп, булардын максатын дагы, көз карашын дагы көрдүм, түшүндүм. Куршаптыктарды, ошол эле өзгөндүктөрдүн бардыгын эле оппозиция деп кабыл алуу мүмкүн эмес. Булар оппозиция эмес, биз оппозиция эмеспиз. Булардын пикирин угуп отурсаң, булардын куршаптардын мындан ары экономикалык, экологиялык, эл аралык коопсуздук боюнча аябай бир чоң зыяндарды тарта тургандыгы тууралуу булардын ойлору, пикирлери бар экен, прогноздору бар экен. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин бийлик ошо Куршаптын, Кызыл Октябрдын, Кемпирабадтын боюна барып туруп, ошол жердеги жергиликтүү элди көрбөй, ошол жердеги жергиликтүү элдеги ситуация кандай экенин билип, булардын пикирин уккан жок деген нерсе мени өтө кыжалат кылып, экс-депутат катары кыжалат кылып турат. Мен ошол элдин кызымын, ошол элдин добушун алып, ошол эл үчүн иштегенмин буга чейин. Келечекте буйруса дагы иштейбиз. Ошого карабай булардын пикири угулбай, бир өгөй баладай болуп бөлүнүп, булардын пикирине эч кимдин көңүл бөлүнбөй калгандыгы бул туура эмес. Урматтуу биздин президентибиз, биз оппозиция эмеспиз, булар дагы оппозиция эмес. Бирок ар бири сиздин жарандарыңыз, ар бири сизге ишенип добуш берген сиздин адамдарыңыз. Ошон үчүн булардын пикири менен биз ар бири менен пикири менен эсептешишибиз керек болчу буга чейин. Аябай өкүнүчтүү булардын пикетке чыгууга, өз пикирин айтууга жана башкаларга болгон чектөөлөрдүн киргизилиши. Мына бүгүн дагы көрдүк. Ошон үчүн урматтуу элим, урматтуу туугандарым, урматтуу жердештерим, пикириңерди айтып болгон аракетибизди көргөзүп атабыз. Акыркы үмүт эртеңки же бүрсүнкү карала турган парламенттеги ар бир депутат, ар бир шайлоочунун пикири менен эсептешет деген үмүттөмүн. Рахмат. Дагы бир ошол Кемпирабад суу сактагычынын жээгинин деп айтсак болот. Өзгөн районунан тургуну, жарандык активисттердин бири Абсамат мырза да. Доброй ночи, уважаемые соотечественники, уважаемые граждане Кыргызстана. Нам пришлось сегодня после итогов комитета в таком, хоть и поздно, но собраться. И у нас только остается одна надежда. Надежда на то, что наши депутаты еще раз хорошенько подумают о своем будущем, о будущем своих потомков. У них сейчас, уважаемые депутаты, у вас в данное время есть два варианта. Либо остаться патриотами своей страны, героями, которые сохранили целостность государства, или на всю жизнь остаться предателями. Но второй вариант — это самый худший вариант для вас. Потому что это отразится не только на вашем имени, но и отразится на ваших детях, семьях и потомках. Последняя надежда, как говорится, надежда умирает последней. Мы очень надеемся на то, что вы еще раз подумаете и отклоните ратификацию между соседней страной. Пожалуйста, подумайте. Также я хочу обратиться к государственным деятелям, деятелям культуры, артистам,
героям, спортсменам, всем тем, которые неравнодушны. Мы сюда собрались, чтобы сказать, что Кемпироват изначально был наш. Она наша. И даже никто не имеет права требовать того, чтобы мы им отдали это. Как вы знаете, именно даже вот городские, да, мы сейчас воду 10-литровую покупаем по 90 сомов. Вы просто подумайте экономическую выгоду того, что мы в будущем можем продавать эту воду. Вода будет бесценна, она будет дороже, чем золото и нефть. Пожалуйста, наши деятели, спортсмены, чемпионы, выйдите, пожалуйста, есть площадка, дальше хоть из дома, но сделайте, пожалуйста, обращение. Нам власть не нужна, мы не оппозиция. Нам нужна наша целостность, целость нашей страны, нашего государства. И эта земля, Кемпироватское водохранилище, принадлежит не только узгенцам, это принадлежит всему Кыргызстану. Кыргызстанцы, поднимите голову, не прячьте голову в песках. Просто сделайте обращение, чтобы наши депутаты пришли к совести, чтобы они вот завтра или послезавтра твердой рукой отказали ратификации. Спасибо большое за внимание. Сізге да чоң рахмат, Абсамат мырза. Кезекте Аселайымға берсек, Аселайымды таныштыруунун деле кереги жок болуп калды, өзгөчө ушул Кемпироват маселесинде. Аселайым, бүгүн сиз ошол эл чогулган жерде мен да жүрдүм, сиз да жүрдүңүз. Ошол Ак үйдүн алдында, андан кийин Горький паркына барып, ушулар боюнча бир аз маалымат бергенче, анан өз оюңузду билдирип кетсеңиз. Саламатсыңар, кыргызстандыктар. Бүгүн биз митинг деп айтпай эле коеюн, чогулууга чыктык. Биз оппозицияга да кирбейбиз, эч кимди да жактабайбыз. Биз жөн эле жанагы күйүп бышкан жарандыктарбыз. Кыргызстандын жарандыгыбыз. Кемпироват берилбесине каршы турган жарандык. Мен өзүмдү айтсам, мен Кемпироватты бергим келбейт. Анткени Кемпироват бул Кыргызстандыкы. Андан тышкары айтып кетсем, ошол Кемпироваттын бассейни, бул деген бассейн экен. Ошол бассейнди өзбектер айтып жатат, биз курганбыз деп. Ал бассейн 1965 жылы курулуптур. Анда биз эсептесек болот, бул СССР курулган деп. Эми макул, анда ал бассейн курулса, ал бассейнди алгысы келсе, ошол бассейнди демонтаж кылып алып кетсин. Анткени ошол бассейндин астында турган жер биздики. Ал бассейнге куюлуп жаткан 4 дарыя, ал Кыргызстандын мөңгүсүнөн келип жаткан дарыя. Значит, суубуз дагы, жерибиз дагы биздики экен. Только бассейни курулганын биздики деп жатат. Ошону алып кетсин анда. Анда эч кандай уруш жок, ошондой кылып жетсе болот. Анткени Кемпироват Кыргызстандын жеринде турат. Аны Google картадан жакшылап карап алсаңар болот. Андан тышкары, мен биздин Кыргызстандын ошол правительство Ак үйдө отурган биздин депутаттарга кайрылып кетет элем. Лично өзгөндүк депутаттарга кайрылып кетет элем. Биздин агайыбыз бар, Зулушев, Курманкул Зулушев. Урматтуу агай, сиз ошол жердин Кемпироваттын улуусу экенсиз. Сиз ошол жакта кичинекей кезиңизде чаба куруп, ошол Кемпироватта балык кармап, кичинекей балдар менен ойноп, кичинекей балалык кезиңиз ошол жерде өтүптүр. Ошол жакта өзүңүздүн балалык чагыңызды өткөзүп, малыңызды ошол жактан сугарып, агоротуңузду ошол жактан сугарып, ошонун суусун ичип, ошол жерден ойноп, күлүп, ошол Кемпироваттын балыгын жеп жүргөн адам экенсиз. Эми сиз азыр Ак үйдө улуу урматтуу болуп, биздин генерал, да, Зулушев Курманкул агай кантип сиз унчукпай отурасыз. Ушуну сиз бир чыгып айтып койсоңуз. Андан тышкары,
ошол өзгөндөн чыккан биздин депутаттар ошол эле Кемпирабадты жакшы билип, ошол жерде эле ошол балалык кездери өткөн, ошол жерде эле чаба куруп жүргөн кичинекей кезинде Нурлан Шакиев, Данияр Төлөнов, Улукбек Ормонов, Элмурза Сатыбалдиев агаларыбыз, биздин депутаттар силерге ошо өзгөндүн эли ишенип, силерди депутат кылып шайлаган. Эми ошол өзүңөрдүн жериңер кетип жатат. Ошого бир чыгып, өзүңөрдүн жарандык позицияңарды айтып кетсеңер деп ойлойбуз. Рахмат сиздерге. Сизге рахмат. Дагы бир өзгөндүн кулуна Жолдошбек мырза да сөз берели. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн ушундай бизде Кыргызстанда ушундай жер маселеси боюнча, суу маселеси боюнча иш каралды. Анан ушул боюнча мында кайдыгер карай албадык. Биз ошол кайрылуум, мен да кайрылуумдун себеби мен өзгөндүн тургуну катары, жараны катары ошол биздин депутаттарга кайрылгым келип атат. Ошол биздин 90 депутатыбыз. Ошонун арасында биздин өзгөндөн чыган депутаттарыбыз. Бардыңыздар ушул окуяны бардыңыздар жакшы билесиздер. Элдин алдында шайлоо убагында дагы ант берип, элди жерди коргойбуз деп элдин алдына ант берип келгенсиздер. Парламентте дагы ант берип келгенсиздер. Эми ушул элди жерди коргойбуз деген антыңарга саткындык кылбаңыздар. Урматтуу депутаттар, бул биздин жерибиз, биздин суубуз, биздин кыргызстандыктардын жерине, байлыгына саткындык кылбагыла. Колуңуздардан келсе, колуңуздарда турат. Ушул жерди, элди коргойм деп ант берип келген антыңыздарга саткындык кылбай, ушул жерди сактап калыңыздар. Сактап калалы. Бул жерибиз келечекте өтө чоң байлыктардын бири. Кыргызстанга пайдасы тие турган байлыктардын бири. Ушул байлыкты биз кетирбейли. Урматтуу депутаттар, бүгүн сиздер колуңуздарда турат. Бул нерсеге сиздер каршы берсеңиздер, бизде калса, элдин алдыңыздарда жүзүңүздө жарык болот биринчиден. Экинчиден, элдин сыймыгы болуп каласыздар, тарыхта каласыздар. Эгерде кетирип макул кетсин деген болсоңуздар, бүгүн сиздерге билинбейт, тарыхта саткын болуп каласыздар. Саткын атка конбойм десеңиздер, бизге калтыралы. Элибизге, жерибизди ордунда калтыралы. Биздин менчигибизде калсын, Кыргызстан менчигинде калсын. Урматтуу депутаттар, мен ошону суранам сиздерден. Чоң рахмат, Жолдош мырза. Ошол Кемпирабад маселесинде өзүнүн форчпосттору менен милиция кызматкерлерибизди дейбизби назарына илинип, бир күн эртеден кечке сурак берип, аран кутулуп чыккан дагы бир активист агабыз Кубанычбек Асанов агабызда сөз. Ассаламу алейкум, кадырман кыргыз калкым. Кемпирабад боюнча бир жылдан бери айтылбаган деле сөз калбады окшойт. Эми бүгүн мына депутаттар комитеттен өткөрүптүр, билем кандай өттү. Эми акыркы биздин үмүтүбүз ратификацияда 90 депутаттан суранарым. Ушул Кемпирабадты жүрөгүңөргө салып туруп, жакшылап ойлонуп, жүрөгүңөр менен чечим чыгарагыла. Элге каршы эч качан чечим чыгарбагыла. Чыккынчылык кылбагыла. Мен ушуга түшүнбөй калдым да. Мен кече Өзбекстандын премьер-министри
Алимжан Ариповдун Али Majlistин алдында, Жогорку Кеңеш, Өзбекстандын Жогорку Кеңешинин алдында берген ушул кемпирабад боюнча маалыматын угуп, аны которуп, баягы субтитр жазып дагы чыктым. Анын сөзүндө биздин бийлик айтып аткан сөздөргө карама-каршылыктар ого эле көп да. Биздикилер сүйлөсө 99% биз утуп атабыз дейт. Ал кишинин берген маалыматында 99% алар утуп атканы мындай айдан ачык эле көрүнүп турат. Албетте, алардын дагы сөзүнө, биздикилердин дагы сөзүнө ишениш кыйын азыркы учурда. Мен болгону ушул нерсе эмне мынча биздикилерге зарыл болуп атат, мен ушуну түшүнбөйм. Бүгүн мыйзам бузуу менен чечим кабыл алынды. Кезектеги мыйзамсыз комитеттин чечими кабыл алынды Жогорку Кеңеште. 14 депутаттан 7 катышкан жок. Калган 7-өсүнүн добушу менен комитет чечим кабыл алды. Бул мыйзамды одоно бузуу болуп эсептелинет. Өзгөчө мындай опурталдуу деп коелучу. Опурталдуу же болбосо өтө олуттуу маселени кабыл алууда мындай алишемдиктерге жол берилбеши керек эле. Бирок ошондой болсо дагы кабыл алынып, эптеп эле ошол жерди өткөрүп берип, Өзбекстандан дагы көбүрөөк биздикилерге, биз тарапка көбүрөөк кызык болуп атканы мени таң калтырууда. Ошондуктан урматтуу биздин депутаттар, эл, карапайым эл колунан келгенче өз каршылыгын билдирди. Курултай өткөрдүк, ал жерде 100% эл ошол кемпирабадтын боюнда туруп, бул нерсеге, кемпирабадтын берилишине өз каршылыгын билдирди. Андан кийин дагы канча кайрылуулар, билдирүүлөр жасалды эл тараптан, карапайым эл жактан. Бирок элге кулак салчу бүгүн эч ким болбой атат. Бүгүн эми сиздердин колуңуздарда. Урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, эл жакшылары, эл өкүлдөрү, эртең Жогорку Кеңешке сиздердин алдыңыздарга кирет бул маселе. Бүгүнкүдөй кылбай, бир адамдын же болбосо бир топтун кызыкчылыгы үчүн эмес, сиздер эл өкүлү болгонуңуздар үчүн элдин мүдөөсүн аткарып, ушул аймагыбыздын бүтүндүгүн сактап калуу бүгүн бир гана сиздердин колуңуздарда турат. Ошондуктан сураныч, ким болсоңор да, кандай ниетте болсоңор да, кандай кысым алдында болсоңор да, башка болсо да, сураныч, токтонуңуздарчы, бир аз ойлонуңуздарчы. Эч ким ата бабасынан мурас калган дүйнөнү сапыруу менен, ата бабасынан мурас калган жерлерди бирөөгө берүү менен бактылуулукка жеткен эмес. Ошондуктан сураныч, эртең Жогорку Кеңеште, Жогорку Кеңештин жыйынында бул маселени чекип коюп, кемпирабад биздин жерибиз болуп келген, биздин жерибиз кылып кайрадан сактап калыңыздар. Мен ушул жерде отурган активисттердин, саясатчылардын атынан, жана өзүмдүн атыман ушул нерсени суранып кетем. Кайрадан ошол жерге буюрса эртең дагы барабыз биз. Ошол жерде ушул кемпирабадтын берилишине каршылык кылып аткан депутаттарга дем күч берип, колдоо көрсөтүп ошол жерде турабыз. Берүүгө кызыктар тараптардан талап кылып турабыз ошол жерде. Өз үнүбүздү угузуп, ошондуктан эртең ошол